Ысык Көл областындагы Балыкчы шаарында жайгашкан Эдельвейс окуу борборунда тоолуу аймактарда чек араны бузган душмандарды жок кылуу операциясы жүрдү. Анда өлкөнүн бардык аймактарынан аскер бөлүктөрүнөн эң мыкты жоокерлер тандалып, алар шарттуу түрдө белгиленген душмандарды жок кылууга катышты. Окуунун легендасы боюнча тоолуу аймакта активдүү террордук топ жайгашып, чек араны өтүүгө аракет кылды. Анда аскердик даярдыктагы жоокерлер аларды жок кылуу үчүн тоодо буктурмада күтүп жатышты. Шарттуу террористтерди жок кылууда атайын кызматтын бир жоокери жаракат алганы машыктырууда да эске алынган. Анда жоокерлер жарадар адамды тез жеткирүү үчүн тоодо атайын жүгүртмө асма жип илишип суудан алып өтүштү. Эки тоонун ортосу 150 метр аралыкка созулат. Андан чыгып түшүү көп убакытты алмак. Бирок жүгүртмө асма жип убакытты дагы үнөмдөп, душмандар менен атышууга дагы даяр болушат. Перепроводон түшүп келаткан учурда өзүбүздү коргогонго болот. Мисалы үчүн курал менен атканга болот. Мындан тышкары инструкторлор тоолордо жашырылган буталарды атуу боюнча окутуу иштерин жүргүзүштү. Анда ар бир жоокердин биргелешип иштеген командалык духу, байкагычтыгы жана чеберчилиги согушта өмүрдү сактап калат. Тоолуу аймактарда даярдыкта болууга өзгөчө машыгуу зарыл. Кышкы машыктырууда мөңгүлөрдөгү муздар, тоонун таштары тоскоолдук жаратат. Окуу машыгуунун максаты жоокерлердин буга чейин алган тажрыйбаларын сыноо. Тоолуу шарттарда аба ырайынын өзгөчөлүгүнө карап душмандарды жок кылууда чеберчилик арттыруу. Тоо даярдоо нускамачылары 1 февралдан 25 февралга чейин өтөт. Булар бул жерде ар кандай ыкмаларды аткарат. Тоодо кандай чыгыш керек, тоодо кандай согуш керек, тоодо кандай денени тоого кандай көндүрүш керек, ошол ыкмаларды үйрөнөт. Ушул эле учурда түздө танк биатлону боюнча машыктыруу уюштурулду. Анда экипаждын механиканы оң жана бузулган абалындагы тебилөөсүнөн тартып ылдамдыкта жарышуу, тоскоолдуктардан өтүү жана трассаны мыкты изилдеп, бутаны таамай атуу каралган. Танк экипажы ири көлөмдөгү замбиректен 3 жолдон ок чыгарып, негизги даярдыктарын көргөзүштү. Тетиктерин үйрөнөт, аларды тейлөөлөрүн үйрөнүшөт, айдоосун. Ошо айдап бара жатканда же башка жерде кандай кемчиликтерин дароо өз убагында орундатууларын үйрөнүшөт. Ар бир күнү 8 саатка созулган машыктырууда танк биатлону боюнча чеберчиликтер арттырылууда. Экипаждын ар бир мүчөсүнүн функциясы башкы ролду ойнойт. Ошондуктан команда дайыма бир багытта иш алып барса, экстремалдуу учурда душманды жок кылуу кыйынга турбайт. Кыргызстандык танкисттер буга чейин эл аралык мелдештерге катышып, жакшы ийгиликтерге жетишип келген. Эми алар байгелүү орунга жетишүү үчүн өлкө боюнча мыкты жоокерлерди даярдыктан өткөрүүдө. Эр жүрөк жоокерлер турганда чептен эрдин күчү бек экенине элибиз ишенет. Гүлмира Муталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.